Мына уже урук, уже уже чыгышты баштады мына. Көрүп турсаңыз, урук, пияз урук жогору уругун көтөрүп чыгат. Рахматилла Зухуров Тайгараев айыл аймагындагы Чулук Тирек айылынын тургуну. 30 жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Өкмөт тарабынан берилип жаткан айыл чарбасынын каржылуу 13 долбоорунун алкагында 10% насыяны алгачкы рет алып жатканын айтат. Айыл банк тарабынан 250 миң сом акча каражатын 3 жылга алган. 2 гектар 88 сотук жерге пияз, жүгөрү, беде жана жашылча жер жемиштерин эгүүдө. Мындай колдоо дыйкандар үчүн жакшы жемишин берет дешет. Дыйканга берип аткан кредит, насыя жакшы эле, убактында берилип атат, убактында иштетилип атат. Буюрса бүт элге башкалар деле ошо дыйкандар ушул нерсени алып туура пайдаланса, жалпы биздин ушу айыл чарбасы продукциясын өндүрүүгө жакшы бир өбөлгө болот. Биринчи рет алып атам, мен башка жерлерден алып келгенмин ага чейин. Ушу быйыл айыл банктан биринчи рет алып атам. Жалпы сумма бир алган акчам кредит, насыя 250 миң сом алдым. Алдым бир 3-4 күндө жакшы болду, өтө ордунда, өзү маалында тийди. И мына эгеп Кудай кааласа мына күтүп атабыз, мындан ары дагы иштерди улантабыз. Аталган долбоордун алкагында 3 багыттагы насыялар берилүүдө. Алар дыйкан фермерлерге жана айыл чарба техникаларын алууга бөлүнгөн. Жергиликтүүлөрдүн басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгына басым жасашууда. Айыл чарбасын каржылоо 13 долбоору 2025 жылдын Жалал Абад областына 361 миллион сом бөлүндү. Анын ичинен бүгүнкү күндө мал чарбага 130 миллион сом берилди. Жана эгин эгүүгө 14 миллион сом, жана лизингке айыл чарба техникаларын алууга 9 миллион сом бүгүнкү күндө бердик Жалал Абад областы боюнча. Жана быйылкы жылы айыл чарбасын каржылоо 13 долбоорунун шарттары төмөндөгүчө. Мал чарбага алууга 300 миң сомго чейин күрөөсү жок, жана 1 миллион сомго чейин күрөө менен берилип жатат. Жана бул жылы айыл чарбасын каржылоо долбоору 13, былтыркыга айыл чарба каржылоосунун 12 долбоорунун айырмасы бул жылы лизинг техникалар кошулду. Айыл чарба техникаларына 7 жылга 10%тан берилип жатат бүгүнкү күндө. Облуста 2024 жылы айыл чарба тармагын каржылоодо 12 долбоордун алкагында 900 миллион сомдон ашуун акча каражаты дыйкан фермерлерге аз пайыздан берилген. Ошондой эле өзүңүздөр билесиздер, лизингдагы техникаларды жаңылоо, айыл чарба техникаларын жаңылоо боюнча дагы иш аракеттер жүрүп атат. Уже жылдын башынан бери 10дон ашык техникалар алынды. Анан быйылкы жылдагы өзгөчөлүктөр ФСХ 13 долбоорунун ичинде тамчылатып сугаруу системасына дагы акча каражаттар бөлүнүп баштады. Бир кварталдын жыйынтыгы менен 2 жаранга 1,5 миллиондой акча каражаттары жеңилдетилген пайыз менен берилди. Ошондой эле билесиздер, КПК долбоору дагы жүрүп атат. Андан сырткары быйылкы жылы 3%дан жеңилдетилген пайыз менен асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүү долбоору дагы ишке ашып атат. Долбоордун максаты 2025 жылы айыл чарбасынын жазгы талаа жумуштарын өз убагында жүргүзүү жана мал чарбачылыгын өсүмдүк өстүрүүнү жеткиликтүү жана жеңилдетилген кредиттик каражаттар менен камсыз кылуу аркылуу андан ары өнүктүрүү үчүн Кыргыз Республикасынын ишкердик субъектилерине жана жеке жактарына мамлекеттик колдоо көрсөтүү болуп саналат. Барчина Жанзакова, Бурхан Матов, Жалал Абад шаары.